Assalamu алейкум, урматтуу Мустыбы YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы туугандар? Бүгүнкү чыгарылышта силерге бир өзгөчө атты тартып көргөзүп бермекчибиз. Анда эмесе биз менен чогуу болуп бул чыгарылышты көрүңүздөр. Эгерде ат жагып калган болсо, адаттагыдай эле алдыдагы номерлер силерге жазылуу болот туугандар. Ошол номерлер аркылуу Кыргызстандын күчтүү балбандары чапкан ушул атты ээси менен байланышсаңыздар болот достор. Анда биз баштайлы. Бул аттын мүнөздөмөсүн, атка болгон маалыматты толук алып силерге жеткиргенге аракет кылалы. Атка келген болсок, аттын ээси менин жанымда турат туугандар. Ат боюнча суроону берели, толук мүнөздөмөсүн айтканга ээси дагы аракет кылсын туугандар. Анда биз баштадык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулыктар жакшыбы? Кудайга шүгүр. Аттарды тарбиялап атасыңарбы? Жакшы, рахмат. Бул ат сатууга чыгып атабы? Сатуунун себеби эмне болуп атат? Жакшы ат экен өзү. Себеби эми дагы күчтүүрөөк, чоңураак аталайлы деген максат. Мындан дагы күчтүү. Мындан дагы күчтүү аталайлы деген. Бул өзү негизи күчтүү атпы? Күчтүү ат. Күчтүү ат, Кара байыр экен. Таза кара байыр. Таза кара байыр. 1,5 жыл, 2 жыл болду. 2 жыл болуп калдыбы? 2 жылдан бери жакшы мындай результатты көргөздүбү? Результаттары эми көбүнчө өзүм чабам. Анан досторум чабат, ушу Манас, Ырыс деген дагы нокатып калган. Манас өзүбүздүн балбан Манас, Балбан Манас чабат. Мына Манасын жазып чапкан ат экен туугандар. Ушул жерден эске ала кетиш керек. Бул аттын жашы кандай? Жашы жазга 5 асы болду. Мына азыркы 5 асы болду. 5 асы, Мына келсек 5 асы болуп тур. Үйүрү барбы жокпу? Үйүрү бар. Үйүрү бар. Үйүргө жүргөн мага чейинги, мага келгенге чейин. Кандай, канча бээге коюлган? Ошол боюнча 20 бээге коюлган. 20 бээге. Чекеден токтотконго кудурети жетеби? Жетет. Жетет, Караңыз атыгында. Аттын кандай, мындай ден соолугу? Аттын ден соолугу боюнча ден соолугу бар жоо жакшы. Бардыгы жакшы. Эч бир айыбы жок, жеши, ичиши бар жакшы. Жакшы. Такага турушу, жооштугу. Такага кичине корсураак. Корсураакпы? Өзү корс ат өзү. Мындай мингенге корс эмеспи же? Жок, мингенге. Миндирбей коюп андай. Жоош, Араган адамга жоош. Эме кылдырбайт. Аратпайт дагы, мингизбейт дагы. Чужой адамга. Эң жакшы мына кетип ондар. Атты көрүп турасыздар. Бою 1.65 чыгып калат окшойт, Жок, 1.60. 1.60 примерно, мына кетип ондар. Атты көрүп турасыздар. Азыр мен аттын көкүрөк тарабын силерге тартайын. Көрсөтөйүн. Эгер ат чаккан болсо, номерлер алдыда. Мына сол путу, оң путу эмне болду? Ушакта улакта басылган, өткөн чоң улакта. Чоң улакта басылдыбы, Ушага басылып. Ушул жерде. Ал жер эми эстек эмес, Кете турган нерсе. Дарылап койгонбу, жакшы. Ат уже дарылатып коюп тур. Эми бастырып койлачы, бир чат кайган көрөлү дагы атты чабабыз туугандар. Мындай атты чаппай коюуга болбойт. Катуу чыгабы? Кириш чыгышы жакшы. Чыгышы жакшы, бар жоо. Чапчы. Мына кетип туугандар, атты көрүп турасыздар. Жакшы ат алам дегендер азыр баасын айтабыз. Баасы канча коюлган ээсинин оозунан угалы өткөр. Оозу жумшакпы? Оозу орто эле. Орто. Өтө жумшак эмес, Жумшак эмес, өтө катуу эмес. Өтө катуу эмес. Узапар токтойт да. Үркүп неме болбойбу эч? Жок, андай нерсе жок. Мындай корс да эми. Корс эле, Андай болот, баягы үрккөн, андай жаман характерлери жок бирок. Мына кетип ондар, атка болгон бааңыздарды, көз карашыңыздарды жаза кетсеңиздер болот. Жемде турган. Жай менен канча жем берип аттыңар? Эми эң узак 1 маал жегенде ушу 7 кг жем жеди. 1 маал. 7 кг, Эми баасына келип токтололу. Баасын канча деп атасыңар? Баасын эми айтып коелубу же? Айтыш керек. Айтыш керек да. Айтып коелу. 550 миң деп атабыз. 550 миң сом. Кеми болот, Кем болот, сүйлөшөбүз. Өзү дагы бир жөн баага келбесе керек бул. Жөн баага келген эмес. Жөн баага келген эмес, көрүнүп турат. Жалалаттарды эле билет. Жалалаттын кайсы жагынан келген өзү? Жалалаттын баркынын үстүндөгү кыр жол деп коет экен, ачы деп коебу, ошол жерден. Ачы тараптан келген. Өзү негизи ачы жакта күчтүү аттар көп чыгат да. Мына кетип туугандар. Атты көрдүңүздөр. Кайман аты барбы жокпу? Акжал. Акжалды көрүп турабыз. Ат жаккандар класс белгисин басып туугандар. Бул аттын видеосу менен бөлүшүп, ат алам дегендер алдыдагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Аттын кабактарын бир сыйра көрсөтөйүн. Үстү кандай экен тууган? Токпу? Бир мындай поворотторун, обороторун көргөзчү дагы. Оңго солго. Мына кетип ондар. Оңго солго. Ат жакшы ат экен, Мындай жакшы атты алып калган күйбөйт деп ойлойм. 550
1000 сом. Бұл доллар менен дагы биздин башка мамлекеттен көрүп жаткан туугандар үчүн үстүдө жазылган болот туугандар, эсептелип чыгарылып. Айтылганбадан сөзсүз кеми болот. Андыктан алдыдан номерге чалыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта Муз ТV каналы сиздер менен болду. Көрүшкөнчө туугандар.